Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан иштелип чыккан жана Европа бирлигинин марттык гранттары тарабынан колдоого алынган Кыргызстандагы туруктуу энергияны каржылоо КРСФ программасы өнөктөш банктардын насыя адистеринин арасындагы улуттук сынактын жыйынтыгын чыгарды. Кредиттик ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасында энергияны жана ресурстарды натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча жашыл долбоорлорду илгерилетүүгө салым кошкон банктардын ичинен мыкты кызматкерлер аныкталды. В Кыргызстане можно много что сделать, чтобы обеспечить энергоресурсоэффективность. Энергоресурстардын эффективдүүлүгүн камсыздоо үчүн Кыргызстанда көптөгөн иш жасаса болот. Бирок биз аларды рационалсыз колдонобуз. Кыргызстанда энерго көлөмү чоң жана суу сактоо маселеси күн тартибинде жок. Дүйнө жүзүндө ресурстарды сактоо, айланма экономика жөнүндө жана акыркы жылдары Кыргызстанда да жашыл экономика боюнча сөз болгону менен бул практиканы ишке ашырган долбоорлор аз. Но, тем не менее, очень мало проектов, которые на самом деле эту практику осуществляют. Пандемияда өз алдынча түзөтүүлөр киргизилип, салтанаттуу иш-чаранын ордуна жеңүүчүлөрдү жана жетекчиликтин жакын чөйрөсүндө куттуктоо чечими кабыл алынды. Бир жуманын ичинде КРСФ өкүлдөрү өнөктөштөргө барып, насыя адистерин куттукташты. Жыйынтыгында бардыгы татыктуу сыйлыкка, дипломдорго, ыраазычылык каттарга жана баалуу белектерге ээ болушту. Жеңүүчүлөрдүн жашыл экономиканы өнүктүрүүгө кошкон салымын баалабай коюуга болбойт. Бир жыл бою алар туруктуу энергетикалык каржылоо долбоору аркылуу калктын жана бизнестин жашыл жана экономикалык жактан натыйжалуу чечимдердин артыкчылыктары жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу максатында иштешти. Бул убакыттын ичинде алар өзүлөрү жашыл экономиканын адистери болушкан. Бул калкка үй бүлөлүк бюджетти үнөмдөөгө жана Кыргызстандагы ишкердик ишмердүүлүктү оптималдаштырууга жардам берген. 2013 жылдан КРСФ программасы ишке ашырыла баштагандан бери 163 ишкана, 24 көп кабаттуу үй, дээрлик 3000 кыргызстандык заманбап энергияны үнөмдөөчү чечимдерди ишке ашыруу үчүн жеңилдетилген каржылоону алышты. Бул 3181 долбоор. Программанын жалпы портфели Европалык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын насыялары катары 55 миллион АКШ долларын жана Европа биримдигинин гранттык жардамы катары 16 миллион евроны түзөт. Насыя алуучулар үчүн Европа бирлигинин гранттык компоненти 10%дан 35%га чейин болот. Өзүңөр билгендей, акыркы жылдары суу жана энергетикалык ресурстарды колдонуу жогорулап жатат. Ошондуктан буларды колдонууда эффективдүүлүк керек. Демирбанк бул маселени билгендиктен жашыл экономиканы толук колдойт. 2013 жылдан баштап бул багытты колдоп, Европа өнүктүрүү банкы аркылуу КРСФ долбоору менен кызматташып келебиз. Ошол кезден бери жеке жана юридикалык кардарларыбызга 20 миллион долларга чукул насыя бердик. Европа өнүктүрүү банкынын алкагында бул долбоор менен биздин кардарларды колдоону улантай беребиз. Бул долбоор Кыргызстан үчүн өтө маанилүү. Approximately $20 million to our customers. С помощью наших партнеров с Европейского Союза, а также проекта КРСФ. Европа биримдиги жана КРСФтин көмөктөшүүсү аркылуу биз 2013 жылы 10 миллион долларлык бюджет менен долбоорду ийгиликтүү ишке ашыра баштадык. Бул бюджет ийгиликтүү өндүрүлүп, бул ченемден да сырткары чыгып 12 миллион долларды жайгаштырдык. Интересно не только клиентам. Клиентам, конечно, она интересна в первую очередь. Бул долбоор кардарларга гана кызыктуу эмес. Алар биринчиден грант алганга кызыгат. Кыргызстандын аймагында бул прецеденттүү иш. Финансы рыногунда биринчи жолу сунушталып жаткан нерсе. Кардарлардан сырткары бул программа банктарга да, коомчулукка кызыктуу. И банкам, и, не побоюсь этого слова, в целом сообществу. Банк-компаньон, в свою очередь, руководствуясь экологическими принципами, Экологиялык принциптерди тутунган компаньон банкы бул долбоорго кубаныч менен катышып, жеңилдетилген насыяларды берген. Биз бул долбоорго катышып Кыргызстандын экологиясын сактап калуу үчүн салымыбызды кошконго, эл аралык донор, уюмдар менен кызматташкан позитивдүү тажрыйбага ээ болуу мүмкүнчүлүгү берилгенине ыраазычылыгыбызды билдиребиз. опыт работы с международными донорскими организациями. КРСФ в регионах очень успешно пошел. КРСФ долбоору элетте ийгиликтүү ишке ашырылды. Биз катал климаттуу алыс аймактарда жашайбыз. Ошондуктан энергия үнөмдөө жана ушундай насыялар аябай маанилүү. Жарандар кийин электр энергиясын үнөмдөйт. Бул маалыматтардын баарын биздин адистер элге жеткирип турду. Электроэнергию
все вот эти вещи наши кредитные специалисты доносили. Ошентип КРСФ программасы аркылуу жашоо шарттарын жакшыртуу же өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатууну каалагандардын бардыгын каржылоо өнөктөш банктар Демир банк, KICB, Optima банк, Компаньон банкы жана биринчи микрофинансылык компания аркылуу жүзөгө ашырылды. Эгерде насыя адистеринин күжүрмөн эмгеги болбогондо долбоор мынчалык ийгиликтүү болмок эмес. Эки категория боюнча алдыңкы ондукка турак жай жана бизнес долбоорлоруна КРСФ тарабынан энергия жана ресурстарды үнөмдөө технологияларын жайылтууга кошкон салым үчүн сыйлык берилди. Ошондой эле 20 насыя адистери кызыктыруучу сыйлыктар жана дипломдор менен сыйланышты. Алардын жыйынтыгы сынактык комиссияны да суктандырды. Перед тем, как начать консультировать население, Калкка кеңеш берүүдө биз тренинг жана семинарлардан өттүк. Бизге энергия сактоонун маанилүүлүгүн түшүндүрүп беришти. Биздин демилгебизди КРСФ долбоорунун өкүлдөрү колдоп турушту. поддерживали консультанты программы КРСФ. Если данный проект подходит под все параметры данной программы, Долбоор бул программанын баардык чегине ыңгайлуу болсо, биз кардарга бул чыныгы эле грант жана узак мөөнөт аркылуу энергоэффективдүү, пайдалуу, келечекте каражаттар кайрадан акталат деп түшүндүрөбүз. Ошондой эле Кыргызстандын экологиясына чоң салым болот. Мы достаточно давно сотрудничаем с КРСФ, с программой КРСФ. Биз көптөн бери КРСФ программасы менен кызматташабыз. Ар бир кардардын өтүнүчүнө бүт кызматты берүү мүмкүнчүлүгүн карайбыз. Многие наши заемщики Бул долбоор Кыргызстанда жаңы болгондуктан биздин көптөгөн зайымчыларыбыз анын иштеген ыкмаларын билбей жүргөн. Биз кредиттик адис болгонубуз менен энергия эффективдүүлүк боюнча кеңешчи катары да болдук. Трудность болгон жок, анткени өзүм клиент болуп, өзүм КРСФ боюнча алгам, утепление боюнча. Ошо мага чоңураак болду, анткени кантип тапшырыш керек, отчетту кантип жазаш керек болууну билип алдым өзүм. 2 жолу алгам. Ошондон кийин аябай жеңил болуп калды мага кредит бергенге. Биздин продукт бар, анткени бул энергия сберегание деген. Элге аябай көп жардам берет экен, 20%-ын кайра возврат кылып. Мындай эсептегенде почти 5% кредит болуп калат да. КРСФтин Кыргызстандагы каржы институттары менен түзгөн өнөктөштүгү энергияны жана башка ресурстарды натыйжалуу пайдаланган инвестициялык мүмкүнчүлүктөргө көбүрөөк каражат бөлүүгө жардам берет. Туруктуу ресурстарды пайдаланууну күнүмдүк инвестициялык мүмкүнчүлүктөргө интеграциялоо менен Европа реконструкциялоо өнүктүрүү банкы жана Европа бирлиги тарабынан колдоого алынган КРСФ программасы атаандаштыкка, инновацияга, гүлдөп өнүгүүгө жана айлана чөйрөнү булгоону азайтууга өбөлгө түзөт.